Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен таарыныч жана анын жашоодогу тийгизген таасирлери деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Эң биринчи сиздер менен таарыныч жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Таарыныч деген эмне? Ачуулануу, жинденүү, кыжырдануу бул адамдын сырткы келбетинде чагыла турган болсо, ал эми таарыныч болсо адамдын ички дүйнөсүн ээлеп алат. Ошол таарынычтын негизги булагы ал балалык чагыбыздан. Биз баарыбыз эле бала кезде болгонбуз. Балалык чагыбызда ата-энелерибизге ар кандай нерселерди өзүбүздүн керектөөлөрүбүздү канааттандыруу үчүн ар нерселерди айта беребиз. Ошол учурда ата-энелер биздин каалоолорубузду аткара албаган учурда бизде таарыныч пайда болот. Башкача айтканда биз аларга таарынабыз. Мына ушундай жолдор менен жылдар бою улам ушундай окуяларга жолугуп, таарынычтар биринин үстүнөн бири пайда болуп, чогулуп отуруп, бизде кандайдыр бир чоң бир көйгөйлөрдү жаратат да. Албетте бул таарынычты биз орусча айтканда отпускать этпесек же болбосо аны чыгарбасак, анын кесепети өзүбүзгө өтө чоң терс таасирлерин тийгизет. Мисалы, терс таасирлердин бирөөсү бул бир топ оорулардын жаралышына алып келет. Эң эле оорулардын негизгилери болуп, бул рак оорусу. Бул рак оорусунун жаралышына алып келет. Экинчи бир коркунучтуу оорулары бул жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиши мүмкүн. Үчүнчүдөн артрит оорусуна алып келиши мүмкүн. Төртүнчүдөн семирүүгө, толуп кетүүгө алып келиши мүмкүн. Жана жөнөкөй эле ашказан, ичеги карын ооруларына алып келиши мүмкүн. Бул нерселердин алдын алуу үчүн өз убагында бизге келип түшкөн таарынычтарды биз чыгарып турушубуз керек. Алардан бошонуп, аларды биз жок кылып турганга аракет кылышыбыз керек. Демек, кантип жок кылабыз деген суроо пайда болот. Эң эле жөнөкөй жолдорун сиздерге айта турган болсом, бул таарынычты биз эң биринчи анализдешибиз керек. Демек, биринчи жолу анализдөө. Кандай кылып анализдейбиз? Таарыныч кайдан пайда болду? Себеби эмнеде? Таарынычта ким күнөөлүү? Мен күнөөлүүмбү? Же экинчи тарап күнөөлүүбү деген маселелерди биз тактап алышыбыз керек. Жөнөкөй эле бир мисалы, сиз таарынычтан кутулууңуз келсе, кадимки мындай кагазды аласыз дагы, ошол жерге өзүңүз таарынган адамыңызга каалаган сөзүңүздү жазыңыз. Каалаган сөзүңүздү толтуруп жазыңыз. Эмне ойлосоңуз ошонун баарын жазыңыз. Жазыңыз дагы, аны ороп туруп, аны сууга алыска ыргытып жибериңиз. Дайыма сиз ошол таарынычты ошол адамга карата, экинчи адамга карата таарынычыңыз эске келе жатканда эле, эсиңизге кайра түшө баштаганда эле, сиз жакшы нерсе жөнүндө ойлогонго аракет кылышыңыз керек. Башкача айтканда, көңүлүңүздү башка жагымдуу, позитивдүү жактарга бурганга аракет кылышыңыз керек. Биз сиздерге как психолог катары айтып кете турган болсок, мүмкүн болушунча таарынбаганга аракет кылышыңыздар керек. Эгер таарыныч сезими сиздерде жаралып калса, ал нерсени батыраак, мүмкүн болушунча тезирээк сиздер андан арылууга аракет кылышыңыздар керек. Башкача айтканда, ошол учурда сиздерди вирустар, медицинанын тили менен айтканда, вирустар бүт денеңизди, бүт оюңузду каптап алат дагы, сиздеги терс эмоциялардын жаралышына түздөн түз жол көрсөтүп берет. Дагы биздин күлүүбүзгө, маанайыбыз жогору болуусуна, ал адам жөнүндө жакшы нерсени ойлоого тоскоолдук берет. Ошондуктан эң биринчи биз ошондой вирустарды, терс эмоция жараткан нерселерди, элементтерди жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Мүмкүн болушунча дайыма күлүңүз, ар бир адам менен уступкага барып туруп, жакшы мамилеге позитивдүү маанайда жүргөнгө аракет кылышыңыз керек. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, жогорку айтылган ыкмаларды деп койсок да болот, сунуштарды эске алуу менен ушул таарыныч акыбалынан, абалынан чыгууга кайсы бир деңгээлде үйрөнсөңүздөр болот да, колдонсоңуздар болот. Мен ойлойм, мен айткан сөздөр сиздердин кайсы бир учурларыңыздарда кереги тийип калат деген ойдомун.